Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Азыркы күндөрдө массалык маалымат тармактарында жана соц тармактарда Кыргызстан өзүнүн бюджетин башкаруу үчүн француз компаниясына жалдады деген жаңылыктар тарап кетти. Бул жаңылыкка коомчулук жагынан эч кандай көңүл бурулбады. Бүгүнкү күнгө чейин бурулбай келатат. Анча мынча отдельный эле эксперттер айтканы боюнча эле ошону менен калып калып. Эгерде бул маалымат чын болсо, анда аябай кейиштүү иштер болуп атат деп айткым келет мен. Бул эмнени билдирет? Биринчиден, Кыргызстан мамлекети башкарылбай калды. Ал эми улуттук бийлик Кыргыз мамлекетин башкарылбай калды дегенди билдирет. Экинчиден, Кыргызстанга тымызын, жашыруун сырткы башкаруу киргизилип атат дегенди билдирет. Үчүнчүдөн, Кыргызстан мамлекетине жана Кыргызстандын бийлигине сырткы кредиторлор жагынан ишеними бүттү, ишеним калбай калды деген нерсени билдирип турат. Баарына түшүнүктүү болуш үчүн, жөнөкөй элге да түшүнүктүү болуш үчүн, мен бир гипотетикалык чарбанын мисалында эмне болуп атканын түшүндүрүп берейин. Мисалы, бир чарба бар деп коелу. Ал чарбанын башкаруучулары бар. Ал чарбада иштеген эл бар. Ал чарбанын мүлкү бар. Жерлери бар. Андан тышкары кандайдыр бир ресурстарды, байлыктары бар. Жана башка нерселер бар. Андан улам чарбанын башкаруучулары, башкармалары ошол чарбаны өндүрүш максатында эл менен кеңешип туруп, көп адамдардан карыз алат. Бирок ошол карыздарды чарбанын өнүгүүсүнө жарым-жартылай жумшап туруп, башкармалар калган акчаларына чоң-чоң дворецтерди, сарайларды салып өздөрүнө, андан тышкары кымбат-кымбат машиналарды алып, үй бүлөлөрү менен чет өлкөгө чыгып, ойноп, ошол жерде эс алып, андан тышкары мүлктөрдү алып сырттан, чет өлкөлөрдөн, анан калган акчаларын болсо, ошол жердеги сырттагы чет өлкөлүк банктарга, счетко өздөрүнүн атына калган акчаларды салып коет. Ал эми ошол карызды төлөй турган мөөнөт келгенде, карызыны жарым-жартылай төлөп, калганын төлөш үчүн кайрадан эле өздөрүнөн карыз алып туруп, ошол карызды менен төлөп кутулат. Ошентип реструктуризация жасайт, мөөнөтүн узартат өзүнүн карызын. Бирок кайра-кайра ошентип кайталанат. Ошентип бир кыйла жылдар ошентип карызыны жарым-жартылай төлөп, кайрадан карыз алып, ошентип реструктуризация кылат. Бирок бир убакыт келгенде ал башкармалар кредиторлорго кайрылат. Мен кыйналып калдым, ушундай шарттар болуп калды. Ошондуктан кандайдыр бир менин карызымдын кандайдыр бир жагына жаап койгула, кечип койгула деп суранат. Себеби деген ушундай шарттар болуп калды деп түшүндүрөт. Ал эми кредиторлор болсо, карыз берген кишилер чынында эле ошондой болуп калыптыр, жакшы эле кишилер болчу, бул ишеничтүү эле деп туруп, 2-3 жолу ошентип кечеттер. Бирок бир убакыт өткөндөн кийин тиги карыз алган чарбанын башкармалары такыр эле кайтара албай калганы, акчанын кайтара албай калганы билинип калат. Ошондо кредиторлордо шек пайда болуп, бул эмне болгон деп кызыга баштайт. Кызыкканда, жыйынтыгында бул чарба отуруп калып, жана бул башкармаларга ишенич жок экенин билип, чарба болсо өзүнүн карызын төлөй албаганына көзү жетет дагы, шек
Мындайча айтканда, чарба өзүнүн карыздарын такыр толой албай калат. Ошондо карыз берген кишилер бардык топтолуп кеңешет. Эмне кылабыз эми бул чарбаны деп. Кантип өзүбүздүн карыздарыбызды эми кайтарабыз акчаларыбызды деген кеңеш кылаттар дагы. Анан бир мындайча айтканда грамотный башкарманы алып туруп, өзүнүн өзү ошол чарбага ошол кишини башкарма кылып коет. Мындайча айтканда сырткы башкаруу кылат ошол чарбага. Ал эми ошол чарбага келген киши анын бир эле максаты бар. Ошол карызды кайтаруу. Ошондуктан ошол карыздарды кайтаруу максатында жаңы келген, сырттан келген башкарма биринчиден чарбаны бүт бардыгына изучать этип чыгат. Ошого жараша андан кийин жыйынтыктарга келет. Биринчи кезекте ошол жерде иштеген кишилердин айлыктарын азайтат. Ошол жерде иштеген кишилердин көбүн жайларына, жумуш жайларын кыскартат. Андан тышкары көп нерселерди алдырбайт. Андан тышкары жанагы өзүнүн ошо чарбадан чыгып аткан продукциялардын бааларын көтөрөт. Бирок ал продукция өтпөй калса, ошондо анан кийин эгер жакшы, эгер ошол чаралар менен бардыгы карыздар эгер кайтарылса, анда значит карыздарды кайтарылгандан кийин жанагы сырттан келген башкаруучу кетет дагы, кайра ошол өздөрүнүн эски башкармаларын колуна берет. Бирок эгер ошол чаралар менен, көрүлгөн чаралар менен эгер карыздары кайтарылбай калса, анда сырттан келген башкармасы жанагы ошол кишини жалдаган кишилерди, карыз берген кишилердин баарын чогултат дагы айтат. Мындай болуп атат, бул чарба эчтекеге жарабай калыптыр. Мынабу эмеси менен эч качан бул карыздарды кайтара албайт силерге. Ошондуктан эмне кылабыз дегенде бир эле жол бар. Анда башкармага айтат, сен анда ошол жерде чарбанын бүт барды мүлктөрүнө эсептегин дагы, баасыны чыгаргын дагы, анан кийин ошого жараша ошол чарбанын мүлктөрүнө ошол кредиторлордун ортосунда өзүнүн карыз бергенине жараша, көлөмүнө жараша бөлүштүрүү жагыны башкармага ошондой задание берет. Ошентип жыйынтыгында ошол биз айткан гипотетический чарба ликвидация болот. Мындайча айтканда, кыргызча айтканда жок болот. Биздин Кыргызстаныбыз тилекке каршы, эгер ушул жанагы француз компаниясыны Кыргызстандын бюджетин башкарганга француз компаниясыны жалдады деген информация эгер маалымат чын боло турган болсо, анда биздин Кыргызстаныбыз өтө оор акыбалда экенин, андан тышкары биздин Кыргызстаныбыз өтө коркунучта турганын белгиси. Эгерде француз компаниясы жалданганы чын болсо, анда бул компания Париждеги кредиторлордун клубунун атынан келгенин эч кандай шек жаратпайт. Ошол Париж кредиторлордун клубунун атынан келгени шексиз болот. Анда биздин Кыргызстанды эмне күтөт? Биринчиден, айлыктарды азайтат. Экинчиден, эгер азайтпаса деле, ошол айлыктарды бир канча мөөнөткө, мындайча айтканда, өсүшүнө чектөө коюлат, же болбосо тыюу салынат. Экинчиден, бүт бардыгы эл төлөй турган төлөмдөр баалары өсөт. Мисалы ошол электроэнергия, налогдор өсөт. Андан тышкары башка нерселерге бүт бардыгы баалары өсөт. Мындайча айтканда, ал француз компаниянын бул жерде бир эле максаты болот. Ошол кредиторлордун берген карызын, акчасын кайтаруу максатта болот. Ошондуктан ушул чаралардын бардыгына ошол компания көрөт. Бул француз компаниянын көргөн чаралары эмнеге багытталат? Биринчи кезекте Кыргызстандын элдин жашоо шартына жана Кыргызстандын өнүгүүсүнө терс таасирин тийгениге карабай,
бюджеттин кирешесин көбөйтүүгө багытталат. Биринчиден. Экинчиден, ошол бюджетке түшкөн акчалардын биринчи максатта ошол кредиторлордун карыздарыны жапканга багытталат. Эгерде ошол чаралардын негизинде биздин Кыргызстан ошол кредиторлордун карызынан кутулуп кетсе, анда жакшы. Бизге кайра алар карызын алат да бизге Кыргызстаныбызды кайра кайтарып берет өзүбүзгө. А эгерде ошол чаралар берилген акчалар карыздарды жаппаса, анда алар кеңешип туруп биздин Кыргызстандын мүлкүнү өз ортосунда бөлө баштайттар. Ал эми биздин Кыргызстандын байлыгы эл аралык эксперттердин баалашы боюнча баардык байлыгыбыз, реальный активтерибиз 6 триллион доллар турат экени бардыгына эле маалым. Мунун бардык эксперттер билишет, жакшы билишет. Ошентип, ошол 6 триллион миллионду биздин кредиторлор бөлө башташаттар. Ошентип, биз 4 миллиард доллар карыз алып, ошол карыздын ордуна, ошол карызды төлөй албагандыгыбыздан, 4 миллиард төлөй албагандыгыбыздан 6 триллион доллар биздин байлыкты кредиторлор өз арасында бөлүп алышат. Жогоруда айтылган сөздөрдүн негизинде бүгүнкү күндө биздин Кыргызстаныбыз өтө чоң коркунучта турат деп так айтсак болот. Бирок мен сиздерди коркута эле бербей, башка жакшы жагынан айтып койгум келет. Суроо пайда болуп атат. Ушул акыбалдан, ушул оор коркунучтан эч кимден карыз албай, өз күчүбүз менен, өз башыбыз менен, өзүбүздүн карызыбызды төлөп, жана өзүбүздүн Кыргызстаныбызды өнүгүп кетүүгө мүмкүнчүлүк барбы деген суроого мен так айта алам. Бар деп айтам сиздерге. Мындай жолдор бар экенине мен сиздерге ишенимдүү айта аламын. Ошол жолдорду бийликке жеткирүү максатында, ошол жолдорду айтып берейин деген максатында мен бийликке официалдуу түрдө СМИ аркылуу жана башка булактар аркылуу көп жолу кайрылдым. Андан тышкары азыркы президентибиздин администрациясынын жетекчиси Касманбетов аркылуу, ошону менен деле көп жолу жолугуп, мени Садыр Нуркожоевич менен жолуктуруп койгула, мен өзүм ошол кишиге ошол жолдордун баарын айтып берейин деп. Андан тышкары Ташиев менен да сүйлөшүп, Ташиевке дагы жолугуп, ошол киши менен мени жолуктуруп койгула, ошол жолдорун айтайын. Себеби деген биздин Кыргызстаныбыз өтө эле чоң коркунучта турат. Ушул жолдору бар, ушуну мен чыгып келсе болот. Муну бирок мындай сүйлөшүп отуруп айтыш керек. Аны мындай бетмен бет, көзмө көз сүйлөшүп айтыш керек. Себеби деген айта турган сөздөр аябай көп. Кагазга жаткырса көп нерселери түшүнүксүз болуп калат. Андан тышкары ал кишинин андай нерсени канча кагазды окуганга деле мүмкүнчүлүгү деле жок. А эгерде башка кишилерге боло турган болсо, ал жерде ар түрдүү саясий оюндар болуп, ал ойлор, жолдор бардыгы жолдо калып калышы мүмкүн. Андан тышкары ошол жолдорду вообще критикалап же болбосо бузуп, башка маанисин өзгөртүп, ошондой мааниде президентибизге жеткириши мүмкүн деп ошолордун бардыгын айттым. Ташиев акыркы жолу жолукканыбызда мен сизди албетте обязательном порядке ошол президент мен сизди жолуктурам дегенигине мына 1 айдан өтүп кетти. Мени ушул Садыр Нуркожоевич ушул суроолор боюнча, ушул вопростор боюнча мени кабыл албай жатканы мен үчүн такыр түшүнүксүз. Ошондуктан эгер Садыр Нуркожоев мени кабыл алып, ушул акыбалдан кантип чыгып кете турган жолдорун мени угуп койгондо жакшы болмок. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, көңүл бургандыгыңыз үчүн чоң рахмат.